Чет жердеги мигрант мекендештерибизге эмнеге кайдыгер карайбыз? Экономика айыл чарба тармагына өз салымын кошуп эл үчүн күйүп пышкан айым Ленера Ниязбекова мигрант мекендештерибиз тууралуу ачуу пикирин билдирди. Өз өлкөңдөн бир кадам чыккандан кийин мусапырсың. Биздин эчендеги мекендештер сыртта эмгектенип, өз үй бүлөсүн багып, мамлекетибиздин бутуна туруп кетишине көмөк көрсөтүп, жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт деген абалда күн кечирип келишет. Азыр алардын ар бир минуту тобокелге кептелген. Биз өз үй өлөң төшөктө жатабыз, кантсе да эл ичиндебиз. Мына ушундайда жалпы мигранттар колдоого муктаж. Мигранттардын атына жамынып төш каккан толгон токой уюмдар тууралуу кезеги келгенде айтылар. Бирок чет жерде жумушу жок, же акчасы жок, толтура эмес. Ыйламсыраган мигрант мекендештерибизге убал болуп жатат. Буларды Турцияга жумушка жиберген бир канча фирмалар бар. Эмнеге алар үн катпай олтурушат? Шайлоо мезгилинде мигранттардын добушу керек болгондо айттырбай, дедирбей жанына чуркап барган депутаттар эмне үчүн үн катышпайт? Мекендештер аттуу эл аралык фонд бар эле. Алар кайда? Чет мамлекеттерге Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын коргоо үчүн барган элчилер эмне кылып жатышат болду экен? Же баягы эле жоопкерчиликти алгандан айбыгы олтурушабы? Диаспоралар барбы? Эмне болгон күндө да мигрант мекендештер сыртта жетим баладай кароосуз, коргоосуз калбаш керек. Учурдагы абалда өз милдеттерин аткара албаган элчилерге да мыйзам чегинде баа берилип, чара көрүлүшү зарыл. Баарыбыз Кудайдан тилейли, сырттагы элибиз боору бүтүн, баштары эсен келип алышсын. Ал эми элчилер кыйын кезеңде өз милдеттерин так аткарышсын, болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын жумшасын.